Саламатсыздарбы? Видеоскрайп боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз видеоскрайпка киргенде катталууну жана кантип видео тартууну мурдакы сабактарда көрсөткөнбүз. Эми ушул шрифтти кошуу, ручканын түрүн өзгөртүү жана башка функциялары менен таанышууну баштайбыз. Жаңы видео башташ үчүн create new script баштайбыз. Create new script жаңы видео дегенде бизге бет ачылат. Бул жерден биз кааласак биз фон берсек болот. Ал үчүн бул жерде кистенин сүрөтүн алабыз. Кааласак каалаган фонду тандайбыз. Эгер кааласаңыздар бул жерден фондун түсүн өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн түс тандап бул жерде галочканы басабыз. Окей. Биздин фонубуз өзгөрдү. Эми биз сүрөт коебуз. Ал үчүн бул жердеги галереянын эмблемасын басабыз. Эскерте кетүүчү жагдай бул видеоскрайп онлайн иштейт. Кааласак бул жердеги өзүнүн сүрөттөрүн койсок болот. Мисалы үчүн технологияны басып, мына компьютерге биз текст жазайлы. Компьютер тандайбыз. Ушул сүрөттөн өлчөмүн чоңойтуп кичирейтиш үчүн четиндеги белги менен кармап, мыктылыгын жакшы жагын басып чоңойтобуз. Бул стрелкалар мына сүрөттү оңго, солго жана өйдөгө, төмөнгө жылдыруучу, багыт көрсөтүүчү стрелкалар. Бул чоңойтуп кичирейтет. Эми текст жазуу үчүн Т деген белгиси бар кнопканы басабыз. Басканда бизге мындай текст чыкты. Биз ушул жерден кыргызча сөз жазсак, мисалы үчүн албай калышы мүмкүн. Эми кантип кыргыз шрифтин кошобуз? Ал үчүн мыштын сол жагын басабыз. Шрифт алышы өтө кыйын ушундай. Бул жерден мисалы үчүн бир шрифтти тандайсыз. Мисалы, мына калибрини тандайлы. Мына калибринин жанындагы плюсту басасыз. Андан кийин бул жерден кириллик дегенди тандап, окей басасыз. Эгер бул окубаса, азыр башка шрифт тандап көрөбүз. Мына ушул көк мына жерге толгочу түктөбүз. Ушул тик бурчту толуш керек. Себеби ушул шрифттерди кабыл алып атат. Мынакей толду. Эми биз бул жерден галочканы басып коюшубуз керек. Эми алат бекен көрөбүз. Кааласак ушул шрифтти ортого койсок болот, жазууну. И бул жерден биздин компьютерибиздин экраны көк болчу, көккө кызыл шрифт менен жазып көрөлү. Окей. Мынакей алды Кыргызстан. Эми биз ручка тартуучу колду тандашыбыз керек. Кол бизде мыналар эле ушул 1, 2, 3, 4 эле болуш керек, 4-5 эле. Эми биз кааласак мына сол жактагы катар турган контексттен каалаган сүрөт тартуучу машина же колду же ручканы тандап алсак болот. Мисалы үчүн биздин компьютерибизде мына ручка жазсын десек, ушул ручканы тандап алабыз. Мынакей. Жана кол менен эмес, эми ручканын өзү гана тартып атат. Галочканы басабыз. Эми жазуубузду
биз жазууга бериптирбиз азыр. Компьютерди дагы тартуу керек. Кайра. Ушул катар менен кете берсеңиздер боло берет. Сизге жакканын тандап аласыз. Мисалы үчүн экинчи менюдагы экинчи бул колдор. Мына бизге ак мейл менен жазып берсин. Окей. Эми көрөбүз. Окей, мейл менен жазып атат. Кыргызстан. Мынакей ошентип бул биринчи слайдыбыз болду. Эми мыштын сол жагын басып, сүрөттү оң тарапка жылдырабыз дагы бир ушул компьютердин видеоскрайптын өзүндөгү бар сүрөттөр менен слайд жасап көрөлү. Кыргызстандагы кызыл китепке кирген жаныбарлар дейли десек, бу жерде жок экен. Атты тандай берели. Кичирейттик, жылдырдык жана бул жерге текст жазабыз. Жана ошондой эле текстибиз сол жакта тура берсин. Текстибизге түс тандайбыз. Бизден фонубуз жашыл. Биз яркийраак цвет тандашыбыз керек, жарыгыраак. Сары цвет болбой калат экен. Өзгөртүп койсок да болот экен. Өчүрүү үчүн мына жерден картинанын сүрөтүн бассаңыздар өчөт. Мынакей. Биз кайрадан текст жазышыбыз керек. Жалында ойногон деген эле сөз жазып койдум. Бул жерден кара боло берсин, галочканы басабыз. Мынакей. Биз экинчи слайдка башка ручка тандап атырбыз. Ошол баштагы биз берген ручка менен эле тартып атат, мейл менен. Мына ушундай кылып өзүңүздөр шрифтти кошуп, сүрөттү кошуп, ошондой эле тартуучу машинканы колду кошсоңуздар болот. Мына азыр биз кошкон машинкалар мына главный эмеге кошулуп калды. Так, үчүнчүсүндө кандай эмелер бар экен көрөбүз. Мынакей. Төртүнчүсүндө ошентип сиздер тандаган кол менен тартып бизге жазууну аткарып берет. Башкача айтканда, бул кол менен жазуу, бул сол кол экен. Мынакей. Ак кол, кара кол аталыштары. Мынакей колдун түрлөрү чыгып атат. Биз ручканы тандап эми көңүл бурганыңыздарга рахмат деп жазып коелу мына жерге. Эскерте кетейин дагы бир жолу. Бул видеоскрайп онлайн иштейт, интернет болбосо иштебейт. Бурганы галочканы эмени албай калды, шрифтти. Ошентип албай калганда шрифтти өзгөртүп турасыздар. Ушул видеоскрайпта ушул орус тамгаларын, кыргыз тамгаларын алуу бир
Мынакей көңүл бурганыңарга рахмат. Биз машинка тандайбыз, ручка өзү эле жазсын. Окей. Эми слайдыбызды башынан коюп көрөлү. Кааласак музыка, кааласак өзүбүз үн коштоп коюуну мурдакы сабакта айтканбыз. Креативдүү презентация даяр болот. Ушинтип даярдап алсаңыздар болот. Бүгүн сиздер шрифт кошуу жана машинка тандоо боюнча үйрөндүңүздөр.